бакыр кыйкырык менен чоңойгон балдар кийин өздөрүнө ишенимсиз болуп калат. Дайыма бакырып жибербейби, кыйкырабы, мен түшүндүрө албайм. И бала өзүнүн каалоолорун айтканда дагы апалар кыйкыра берген болсо, мен эч нерсе каалаганга акым жок деп, көрдүңүздөрбү, керек болсо каалоону дагы каалабай калышат да. Бул эң жаман нерсе. Бул жашоодо үмүт, каалоо, кыял, максат, пландоолор менен жашабаса, анда жашоо караңгы болуп кетет да. Балага сиз керек болсо каалоосуна да тыюу салгандай болосуз да. Ошондуктан балага кыйкырбай, бакырбай, эгер кыйкырып ганга туура келсе, сиз эмне үчүн кыйкырып жатасыз, балага түшүндүрүп айтыңыз да. Ушуну сен туура эмес кылгандыгың үчүн мен кыйкырып жатам депчи. Байкап көрсөңүздөр, балаңыздар туура эмес иш кылганда, сиздер ошо кылган ишин айтпай эле өзүнүн жекелигине өткүзөсүздөр да. Сен адам болбойсуң, сен шалтырууксуң деген сыяктуучу. Баланын жекелигине эч качан өтпөңүздөр. Сиз ошо кылган иши туура эмес экендигин айтып гана чектелиңиздер.